Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, регион телеканалында ачык маек көрсөтүүсү Анал Парга мен Гүлдана Момунова. Ал эми бүгүнкү менин маектөрүмдүн коногу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев болмокчу. Барыңыздарга маалым болгондой, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кечээ күнүс Facebook социалдык баракчасы аркылуу коррупцияга байланыштуу билдирүү калтырган болчу. Мындан улам бул билдирүүнүн айланасында коомчулук тарабынан ар кандай суроолор, пикирлер айтылып жатат. Андыктан биз дал ушул суроолорго жооп алуу максатында маек алууну чечтик. Саламатсызбы, Камчыбек Кыдыршаевич? Алгач ошол кечээ күнгү постуңуз тууралуу айта кетсеңиз, коомчулукта бир ар кандай өңүттү талкуулап жатышат. Ал жерде менин убактым аз калды, үлгүрүшүм керек деген сыяктуу сөздөрдү да жаздыңыз. Бул эмнени түшүндүрөт? Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мен кечеги чыгарган ушундай маалыматта андай эч кандай эки ача пикир калтырышы мүмкүн эмес да. Мен муну ачык айтып атам. Ачык бардыгын коомубузга жетсин деп. Ушуга чейин деле көптөгөн биз маалыматтар, көптөгөн жумуштарды аткарып кетебиз, баарын биз жабык түрүндө аткарып келебиз да. Эми аткарылып аткан жумуштардын отчету боюнча, башкасы боюнча айтып отура турган болсом, бул узун сабак. Аны элибиздин көпчүлүгү көрүп отурат. Негизги жыйынтыктары чыгып отурат. Ошондо ага мен токтолбостон сиздин сурооңузга түз жооп берейин. Негизи ушул суроону мага да көп беришти. Мен да мындай тааныш тамырларым көп да. Эмне үчүн убакыт аз калды? Эмнеге убакыт аз калды? Өзүңүз личный өзүңүз жөнүндө айтып атасызбы деген да сөздөр болуп атат да. Муну айтышка туура. Мен өзүм жөнүндө айтып атам муну. Себеби бул баардыгы жумуш менен байланышкан. Мен жеке турмушумду бул коомчулукка алып чыга албайм, бирок жумуш менен байланышкан да. Себеби дегенде жумуш иштөө убактысы ушул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин башкаруу убактысы менде деле азайып атат да. Менен бул жерде мындай төөлүп отурбайм да. Туурабы? Мен бул жерде бир 10-15 жыл отурайын деген оюм болгондо деле андай мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн эмес да. Мына билинип билинбейли 2,5 жыл убакыт өтүп кетти. Демек, биз шашышыбыз керек. Биз баардык пландалган жумуштарга үлгүрүп калышыбыз керек. Анан мени көпчүлүк айтат, ушул суроону эле берет. Мен бир жумуштарды аткарып атканда мамлекеттин кызычылыгына бир жумуштарды аткарып, бирөөлөрү суранганын аткарбай койсом, жакын досторум деле айтат да. Сенен бул жерде эмне вечно отурмаксыңбы? Сенен бул жерде эмне ушунча көп отурам деп үйлөп атасыңбы? Жардам берип койсоң болот эле, ушуну чыгарып койсоң болот эле, тияк бияк деген сөздөрдү айтат да. Мен аларга да айтам. Туура, мен бул жерде вечно отурбайм. Мен бул жерде көп ондогон жылдар отурайын деген оюмда жок. Бирок мен отурган убагымда ушул жерде, ушул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети башкарып аткан маалда көп нерсеге үлгүрүп калышым керек. Мен коррупционерлердин тамырын кыркышым керек. Бандиттердин тамырын кыркышым керек. Мамлекетке зыянкечтердин тамырын кыркышым керек. Мен жумуштан кеткенден кийин ошол адамдар мага эле эмес, коомубузга да зыянын тийгизе албай турган болуп калыш керек. Мына ушул убакыт аз калып атат. Күндөн күнгө убакыт азайып атат. Себеби бүгүнкү күндө мына мен иштөө режимин айтып койсом, мен үчүн ар бир саат өтө кымбат. Кымбат саат. Убакыт кымбат. Күнү түнү тынбай өзүм да иштеймин, менин кул алдында кызматкерлерим да иштейт. Туура биздин УКМКнын ичи деле өтө эле мындай идеальный болгон деп айта албаймын. Бул жерде деле өтө мына кыйын болчу. Азыр тазалап ордуна коюп, баардык функциясын ордуна коюп олтуруп, мен ойлойм, кыйла жакшырып калдык. Анан ошол жемкорлорго каршы күрөштүн биринчи этабы канчалык максатына жетти? Мына экинчи этабы башталат деп айтпадыңызбы? Экинчи этабы биринчи этабынан эмнеси менен айырмаланат? Өзүңүздөр билесиздер, мен башында ошо айтып өткөндөй, биз жаңы жумушка келгенде урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич экөөбүз сүйлөшкөндө, ал киши менен баарлашканда ушул коррупция менен, айрыкча коррупция менен, оор жана өтө оор кылмыштар менен, беренесинер менен айыпталган кылмыштар боюнча күрөшүүнү 3 этапка бөлгөнбүз. Биринчи этабы
ошол башында айтып өткөндөй биз негизинен ушул системага салышыбыз керек да. Күрөштү системага салышыбыз керек. Бул чындап гана күрөш. Системага салышыбыз керек, жана багытыбызды аныкташыбыз керек. Кантип күрөшсөк болот? Кантип күрөшсөк натыйжалуу болот? Кантип күрөшсөк мамлекетке пайдасы тиет? Ушул максатта биз биринчи этабын бүттүк деп айтсак болот. Себеби дегенде, мына биринчи этабын биз жаңыдан келгенде бул мамлекетке өтө кыйын болуп калган экен. Мамлекеттин бардык тармактары, бүт бардык тармактары, айрыкча мамлекеттик органдын бүт бардык тармактары өтө чоң кооптуу абалда болуп калган да. Коррупция десең коррупция. Жанагы уюшкан кылмыштуулук топтор менен чогулуп кеткендиги, алар менен биригип кеткендиги, уюшкан кылмыштуулук топтун мамлекетте толук өзүнүн бийлигин жүргүзүп калгандыгы. Кайсыл жерге барсаң, барып тиги менен сүйлөш керек, аны менен сүйлөш керек, тигил разборка кылып бериш керек, тигил чечип бериш керек. Ушундайлар сүйлөшүп калышкан. Даже керек болсо кайсыл партияга ким кандидат болуп барат, ким депутат болуп барат, ким кайсыл мамлекет кызматка барат, ошону дагы ушул уюшкан кылмыштуулук топтун жетекчилери менен сүйлөшүп чечип калышкан. Жерлерде, район, шаарларда уюшкан кылмыштуулук топтун өздөрүнүн мындай орусча айтканда положениясы болуп турган. Кармап турушкан. Сузак районунда бул кармайт, Жалал Абад шаарын бул кармайт, Токмокту бул кармайт, Ысык көлдү бул кармайт, Нарын облустун бул кармайт деп ушинтип бөлүп калышкан. То есть булардын өзүнүн системасы болгон. Мына мамлекеттик органдарда мына бизде министр, губернатор, анан кийин аким, айыл өкмөт дегендер бар го. Кудду ушинтип булар бөлүп калышкан. Керек болсо айыл өкмөттөргө чейин бөлө башташкан. Мисалы Сузак районунун паланча айыл өкмөтүнүн положениясы түкүнчө депчи. То есть ушундай схеманы коюп алып, мамлекеттик контролду бул мындай кылмыштуулукка мыйзамдаштырып таштаган да. Ушулардын бардыгын жок кылып, талкалап, керектүүсүн түрмөгө тыгып, керектүүсүн жоопкерчиликке тартып, керектүүсүн андан дагы катуураак жазаларга тартып, системага салыш керек болчу. Бул уюшкан кылмыштуулук топ менен күрөш. Коррупционер менен күрөш боюнча айтсам, коррупционерлер кайсыл тармакка барсаң, кайсыл тармак менен мындай катыш болбосоң, ким менен сүйлөшсөң, бардык коррупция менен чечилип калган. Кыргызстандагы иштердин баары коррупция менен чечилип калган. Эмне десең дагы. Керек болсо магазинге бар бир нан сатып алсаң дагы бул коррупция болуп калган. Себеби ошол сатып алынган нандын налогу төлөнбөйт. Төлөнсө жарым-жартылай төлөнөт. Же болбосо нан контрабанда менен кирип турат. То есть ушунчалык биздин коомубуздун тамырына коррупция жайылып кеткен да. Эми ушуну кантип тазалайбыз? Ушул экөө менен күрөш, мына биз башында ойлогонбуз, келгенде эле азыр каттуу чечимдерди кабыл алып туруп, иштесек бир 2-3 айда бүтүп койсок керек, 6 айда дегенде баарын тып-тыйпы кылып коебуз деген оюбуз болгон да. Бирок муну менен күрөш, мына өзүңүздөр көрүп тургандай 2,5 жылга созулду биринчи этабында. Биринчи этабында биз түшүндүк, булар менен кантип күрөшүш керек? Буларды кантип мыйзам жолуна салыш керек? Буларга кандай биз мындай жоопкерчилигин карашыбыз керек. Мына ушуну биз, ушуну түшүнүп, ушуну билип, ушуган көзүбүз жетип, ушуну ыкмасын үйрөнүп тактагы чакты 2,5 жыл убактыбыз кетти. Мына азыр мен билемин. Мен азыр билемин, коррупционерлерди каерден кармашты. Коррупционерлер каерде бар, кимден канча акча алып атат, кантип алып атат, бүт бардыгын билип бүттүм. Бүгүнкү күндө эми азыр биз тармактарга киребиз. Тармактарга кирип, мурда биз тутулган гана коррупционерлерди кармап атсак, бир жерде случайно тутулуп калат, бир жерде случайно акча бергенин кармап калабыз, же башка кылабыз, шуну кармап атсак, ал дагы өтө көп болуп атты. Эми мындан ары биз ушул тармактарга киребиз. Тармактарга кирип, тармактардын арасында коррупцияны жоёбуз. Так, түп тамырынан менен кырка баштайбыз. Бул маселени чечиш өтө оор болду. Ошондуктан мен ойлоп атам, мына кийинки экинчи этабыбызда биз коррупция менен күрөшүүнү, коррупция менен жана уюшкан кылмыштык топтор менен күрөшүүнү
биринчиден күчөтөбүз. Экинчиден мыйзамдын толук күчүн пайдаланабыз. Бул деген мурда биз ачык эле айтыш керек, коррупционерлерди кармаганда мисалы бир мамлекеттин 100 миң сом акчасын жеп койсо, ну ладно, сен 500 миң төлө же миллион төлөп туруп, мамлекеттин бюджетине төлөтүп туруп, анан кийин соттон штраф кылып, же болбосо мындай бир жеңилирээк жаза менен кутулуп кетчү эле да, азыр андай болбойт. Экинчи этабын күрөштө биз мыйзамды өтө бардык мыйзамдын күчүндөгү катаал шарттар менен жоопкерчиликин карап чыгабыз. Бул деген эмне? Бул деген ошол мисалы коррупционер колго түшө турган болсо, коррупционердин биринчиден мал мүлкү, үй мүлкү бүтүндөй тапкан ташыганын баардыгы конфискацияга жаткызабыз мыйзамдын чегинде. Бул бир. Экинчиден мыйзамдын чегинде каралган срокторун алат. 5 жыл болсо 5 жыл, 10 жыл болсо 10 жыл, 15 жыл болсо 15 жыл срогун алып түрмөгө кетет. Эми коррупция менен түшкөн адам мындан ары бизге эгерде түшөт эле болсо чыкпайт. Болду. Мен ушуга кам көрөмүн. Ким коррупция менен бизге колго түшсө, ал түрмөдөн чыкпайт. Бүттү. Түрмөгө кетет. Мыйзамдын чегинде, мыйзамда каралган сроктор менен максималдуу түрдө түрмөгө кетет. Мурдагыдай 2 ай жатып, 6 ай жатып, 1 жыл жатып чыгып кетпейт. Мына ушуну биз камсыз кылабыз. Андан сырткары уюшкан кылмыштуулук топторду, контрабандисттерди, шылуундарды, мамлекетти алдап, мамлекетти мындай бир мошенничество менен иш кылган адамдардын бардыгын биз буларды не только түрмөгө отургузушубуз керек. Биз буларды не только возмещение ущерба деп коет, аны жасатышыбыз керек. Биз буларды түп тамыры менен жок кылышыбыз керек. Түп тамыры менен. Кыргызстанда мындан ары бандиттик топтор, каракчылар, мошенниктер, элдин канын соргондор, мына мамлекетти мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдагандар болбош керек. Булар кимдердин арасында? Булар негизинен ошол баягы кылмыш кылгандар, негизинен баягы финансылык сферада, финансылык банк сферасында, мамлекеттик кызматты иштеген мына ачык эле айтайын, Министерство финансовда ушул маселе көп көтөрүлүп атат. Биз бүгүн эртең айтабыз, мына азыр эле ушул маселе боюнча мен карап келдим. Бүгүн эртең айтабыз, биз чоң чиновниктерди кармайбыз. Жакын күндөрдө бизде разрабатывать этилип аткан, даярдалып аткан, уже ушуга чейин даярдалып келген көптөгөн биздин өзүбүздүн мероприятияларыбыз бар. Жакындан баштап биз чоң чиновниктерди, мамлекетте иштеген ушул финансыны колуна кармаган, элдин акчасын колуна кармаган, бирок туура эмес пайдалангандарды, эффективсиз пайдалангандарды, өзүнүн жеке оюна гана пайдалангандарды бардыгын жоопко тартабыз, тартканда катаал жоопко тартабыз. Ошон үчүн мен айтып атам, экинчи этап башталды. Экинчи этап менен мен мурдагыдай кармап чыгарбаймын. Экинчи этап менен уже катуу чараларды колдоном. Камчыбек Кыдыршаевич, айтсаңыз, мына ушул мамлекеттик кызматкерлер арасында коррупциялык иштердин тыйылбай жатышына эмне себеп болуп жатат деп ойлойсуз? Балким мыйзамдар алсыздык кылып жатабы же дагы бир башка факторлор барбы? Өзгөчө мына ушул чоң кызматта иштеген кызматкерлердин таасиринин астынан, балким тууганчылык байланыштардын астынан мына ушул коррупциялык иштер тыйылбай жатабы деген дагы суроо жаралат. Мыйзамда, эгерде мыйзам түрүндө иштей турган болсок, баарыбыз мыйзамдан чыкпасак, анда укмуш сону болмок. Мыйзамдын жазалары деле жакшы, бирок ошо жазаларды колдонулбай келген. Мына мен сизге мисалга айтайын. Акыркы 2 жылда, 2020 жылы, 1 жылда коррупциядан түшкөн акчанын саны где-то бир 200 миллионго жеткен эмес да. 200 миллионго жеткен эмес, 200 миллион эсептеп коюң. 1 жылда. Ал эми биз мына 2 жылда 11 миллиардтан ашык акча топтодук. 11 миллиардтан ашык акча. Мындай акчаны мамлекетибиз дагы, биздин атайын кызматтар дагы өмүрү көргөн эмес. Өмүрү мындай акча топтогон эмес. Өмүрү мындай акчаны топтоп, ушуну мамлекетке пайдасын келтирген эмес.
Булар кимдерден түшүп атат? Булар ошол эле коррупционерден түшүп атат. Биз азыр адамдык катнашууну азайттык. Кантип? Мына мен ачык, так айта аламын. Мени эч ким бир сом акча алдың деп мени күнөөлөй албайт. Бирөөдөн бир тыйын, бир сом акча албайм. Мына келген акчанын бардыгын, түшкөн акчанын баарын мамлекетке жөнөтөм. Бардыгын шот аркылуу мамлекеттин пайдасына иштетем. Же которо берем. Же болбосо муну биздин ГКМдин пайдасына иштетем. Башка маселе жок. Ошондуктан мына 2 жылдан бери биз 11 миллиард акча топтосок дагы эч ким мени коррупционер деп айта албайт. Эмне үчүн? На самом деле так. Калк айтса калп айтпайт дейт. Эгерде бирөө жарымдан акча алып койсом, ал барып аялына айтмак, баласына айтмак, досуна айтмак, аны ошо жерде коомго жайылмак. Ошондуктан адамдык фактор деген өтө чоң маанини ээлейт экен да. Бир мисал айтайын, эми ал адамдын атын айтпайын, кечээ эле биз директор лекарственных обеспечений деп коет. Минздравда, ДЛО деп коет. Ошонун башчысын кармаганда бир досум чыкты. Азыр мени көрсө көрүп алып күлөт болуш керек. Досум чыгып айтты, ушул адамды кой берип койчу. Мен эмне десең кылайын депчи. Мен айттым, жок, кой бере албаймын. Бул деген колго түштү, кармалып түштү, взятка менен түштү десем айтат. Эми дейт, аны сен кой бербей кармап калганда эле сен байып кетпейсиң да, же мамлекет байып кетпейт да, ушуну кой берип кой. Канча десең мен таба берейин, мен акчаңды берейин. Же болбосо не болсо да кылайын, ушуну кой берип кой деп. Мен айтам, жок, мени жаман көрсөң дагы, мени канчалык достон кечип жүрсөң дагы мен аны кой бере албайм деп мына жаман көрүндүм. Ана ошол киши айтты мага ачык эле. Эми көрөм качанга чейин иштейт экенсиң депчи. Көрдүңүзбү? Муну адамдык фактор деген ушул. Менде мүмкүнчүлүк болгон. Каким-то образом ошол адамга жардам эмес, кыйынчылык кылып туруп, мамлекетке кыйынчылык кылып туруп, ошол адамды чыгарып жиберсем, же болбосо кандайдыр бир жардам берип койсом болмок. Бирок бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы турат. Мамлекеттин кызыкчылыгы турган жерде эч кандай бала чака, тууган урук, дос жар, тааныш ойнобош керек. Мына ошондо гана результат болот. Башка результат жок. Кимдир бирөө жакындарын өтө жаман көрүнүш керек, бирок мамлекет оңдолуш керек да. Буюрса мамлекет оңдолот. Кудай кааласа, Кудай буюрса мамлекет оңдолот. Ушундай баягы адамдык факторлордон биз кетишибиз керек деп ойлойм да. Бул ай ичи өзгөчө кылмыштуу топ тарабынан катылып келе жаткан курал жарактар дагы көп көлөмдө табылды. Ок атышуу учурлары катталды, террорчу дагы жок кылынган учур болду да. Анан менде суроо болуп жатат, мына ушул кылмыштуу топторго мына ушундай көп көлөмдөгү курал жарактар кайсыл жактан келген? Буга чейин бул жагдайлар көзөмөлгө алынган эмеспи? Эми мен бизде андай маселелер өтө көп болуп турат. Баарын мен терип айта албаймын, себеби атайын кызмат болгондон кийин бизде күнүнө бир нече деген мындай атай операциялар жүргүзүлүп турат. Так, бул бир эле случай эмес. Ар дайым курал жарактар алынып турат, курал жарак ташып келгендер жоопко тартылып турат. Ошондуктан биз үчүн эң башкы результат коомдо тынччылык. Коомдо тынчтык болсо, стабилдүүлүк болсо, биздин жакшы иштегенибиздин результаты ошол. Мына ошол эле каракчыларды, куралдуу каракчыларды кармап, жазага тартып, нейтрализовать этип жасаш биздин жумуш. Биз өзүбүз жумушту аткарып атабыз, мындан ары да ошондой аткарылат. Ким мамлекетте мыйзамсыз курал көтөрүп жүрсө, мыйзамсыз көтөрүлгөн куралды колдонууга аракет кылса, же тынч жашаган элдин бүлүндүрөм дей турган болсо, анын жазасын беребиз. Бергенде да өтө катаал жазасын беребиз. Ошондуктан бул куралды туура колдонгонду же туура пайдаланганды дагы коомчулугубуз билиш керек да. Чек арадагы контрабандага каршы дагы бир катуу күрөш жүрүп жатканына күбө болуп жатабыз. Ошого карабастан айрым аскер кызматкерлери мына ушундай кылмыш иштерине барып жаткан учурлар дагы деле катталып жатат да. Анан өзгөчө айрым саясатчылар жогорку трибунадан туруп алып ушул аткезчилердин талабын талашкан учурлар дагы көп кездешип жатат. Негизи эле ушул аткезчилик канткенде жоюлат? Бул аткезчиликти жоюунун дагы эң негизги жолдорунун бири ушу адамдык фактор да.
адамдардын колу туткак болот. Мен ошо түшүндүм, адам сугалак болот. Ошол алып аткан айлыгына же болбосо тоюп аткан курсагына карабайт. Алар ушул дагын көп тапсам, бүгүн 10 миң тапса, эртең 20 миң тапсам дейт. Бүрсү күн 100 миң тапсам дейт. Ушинтип адам сугалак болуп кете берет да. Ошону токтотуунун бир гана жолу бар. Мыйзамдын чегинде жазаларды күчөтүш керек. Мыйзамдын чегинде жазаларды күчөтүш керек. Адам баласы эртең ушул кылган иши үчүн жаза алып калаарын билгенде гана, ошону түшүнгөндө гана ушул маселе азаят. Бирок ошонун инструменти ким? Адамга түшүндүрүү инструменти. Мына биз. ГКМБ. Биз ушул коомдук адамдарга, коррупционерлерге түшүндүрүп, жаза аркылуу түшүндүрүшүбүз керек. Эгерде кимдир бирөө мамлекетке зыян келтирип, ошол коррупция менен шугулданып, контрабанда менен шугулданып аткан болсо, ал түшүнүш керек да. Баары бир жазасын алат. Мына Кыргызстанда азыр жазасын албай калган эч ким болбойт. Бирок ошол эле мезгилде жөнөкөй адамдар эч качан жабыркабаш керек да. Жөнөкөй, өзүнүн бизнесин кылган, таза иштеген бизнесмендер, же болбосо ушул өзүнүн ак эмгеги менен жүргөн адамдар эч качан жабыркабаш керек. Биз аларга жардам беришибиз керек. Анан кийин жанагы жазаны, мыйзамды бузган гана адам алыш керек да. Ушул маселенин артынан биз катуу иштешибиз керек. Себеби дегенде, эгерде биз баардыгын эле ушу жазага тарта бере турган болсок, анда мамлекетибиз жакшы болбой калат. Мамлекетте негизинен күчтүү тартип болуш керек. Мыйзамдарыбыз аткарылыш керек. Ошол мыйзам бузгандардын баардыгына жаза колдонуш керек. Жаза колдонулбай калган бир чиновник артынан дагы өзүнө окшогон коррупционер 5-6 чиновникти алып чыгат. Эгерде бир чиновникти биз жазага тартып кое турган болсок, артынан чыга турган 5-6 чиновниктер жок болот. Ушинтип отуруп коомубуз тазаланат. Мына азыр мени көрүп отурган биздин мамлекет чиновниктери көпчүлүк ойлонуп калат азыр. Мен ачык айтайын. Ойлонуп калышат. Бирок азыркы күндө ушул мамлекетти тоноонун башка түрлөрүнө өтүп атышат. Мурда түздөн түз бири-бирине акча бергенге, же бири-бирине пара берген боло турган болсо, азыр ошо паранын ала турган ыкмаларын да өзгөртүштү. Банк аркылуу алышты, биткоин аркылуу алышты, башка бир жерлерде алышты, башка өлкөлөргө барып алып атышат, же болбосо электронный баягы кибер аракеттери менен жасап атышат. То есть бул адам дагы ушу хитрый боло баштады да. Мына мен азыр эле айтып коеюн, эки ушундай кибер преступление менен мамлекетке чоң зыян келтирген адамдарды биз буквально 2 күн болду кармадык. Мамлекетте өтүп аткан тендерлерге ошол электронный тендерлерге кирип, ошол жерден коррупция кылып аткан адамдарды биз кармадык. Жакында мына азыр чыгарабыз. Аттарын чыгарабыз. Кайсы министерстводон кеткен, кайсы адамдар кошулуп эме кылган, бүт баарын чыгарабыз жакындачы. То есть ошондуктан мен айтайын дегеним, бул мындан ары коомубуздагы бизге жардам бериш керек да. Коом да жардам бериш керек. Мына маалымат иретинде мен ошо сиздин бүгүнкү чакырган студияңыздан пайдаланып айтып коеюн. Кимден ким коррупциялык элементтерди көрсө, тез бизге кайрылыш керек. Мына менин атыма арыз жазып кайрылсын, бир дагы арыз жөн калбайт. Баарына карап чара көрөбүз. Айрыкча мамлекеттик коррупцияны өнүктүргөн адамдарга биз катуу жаза көрөбүз. Ошон үчүн биздин коомубуздагы жардам бериш керек. Элдерибиз өздөрү жардам бериш керек. Мына өздөрү барып эле бирөөгө айыл өкмөткө же болсо айыл өкмөттү айтсам пара бере койбоштон, ошо айыл сурап аткан, пара сурап аткан айыл өкмөткө пара берердин алдында мага келип айтып койсун, мен кошо барып берейин ошогочу. Ошол айыл өкмөткө ошо берип аткан параны кошо барып берип, айыл өкмөт өзүм кармап алып келип отургузуп жазасын берейин. Ал айыл өкмөттүн ордуна таза бала келип иштесин. Мына ошондуктан коомубуз өз жардам бериш керек деп ойлойм.
Камчыбек Кыдышевич, анан айтсаңыз, мына ушул башкы прокурор Курманкул Зулушевдин бир тууган кайнеси дагы бажы иштериндеги кылмыштуу иштерге катыштыгы бар экендиги боюнча маалымат айтылган болчу. Бул иш эмне болду? Мыйзам чегинде жазага тартылдыбы? Айтайын дегеним, бул жерде башкы прокурордун бир кызыкчылыгы, таасири роль ойногон жокпу? Башкы прокурордун бир тууган кайнеси ошол башка таможняда иштейт экен. Ошо таможня иштеген өзүнүн коллегалары менен чогулуп алып туруп, төртөө менен чогулуп алып туруп, 4 таможный, анан кийин ошол жерде бир 4 жөнөкөй инспектор, анан 2 коммерсант, 10 адам чогулуп туруп, ушундай коррупциялык схема түзүшкөн. Коррупциялык схема түзүшкөн кандай болгон? Булар баягы Кытайдан товарлар келгенде, товарлар келет, Ошко апарып, Ошто бир складтан түшүрүп калышат дагы. Анан ал товарлар чыгып кетти деп, жанагы таможнянын печатын басып, товарлар чыгып кетти Өзбекстан деп чыгарып жиберишет. Бул жерде акциздин, подакциздин товар деп коет. Алардын акциздери төлөнбөй калды. Таможня пошлиналары төлөнбөй калды. Ар бир машинеден $50.000 тегерегиндеги зыян тартып атабыз Кыргызстан. Анан баягы Өзбекстанга өткөн машина жөн пустой өтүп кетти. Мына ушинтип биз 19 машинени кармадык да. Өткүзгөн 19 машинени кармап, ошолордун күнөөлөрүн тактап келгенде, баягы ошол башкы прокурордун кайнеси да ошолордун арасынан чыгып калды. Бирок бардыгы эле башында ойлошкон. Башкы прокурордун бир тууган кайнеси болсо, анан жоопко тартпаса керек, же ал камалбаса керек деп, анан анча-мынча прокуратуранын кызматкерлери дагы кошоматчы кылайын дедиби, же башка дедиби, ошол ушуну камабай эле койгула деп аракет кылгандар да болду. Бирок биз ага карабастан ал адам камалды, бүгүнкү күндө камакта. Азыр алардын мамлекетке келтирилген зыяндары толук такталып бүттү. Мыйзам бар, мыйзамдын да каралгандай, эгерде алар ошол мамлекетке келтирилген зыянды 2 эсе төлөй турган болсо, ал адамдарды биз чыгарганга милдеттүүбүз. Мыйзамда ушундай бир беренебиз бар. Ошонун негизинде азыр каралып атат, бирок алар азырынча бир да сом акча төгөлек. Жакында ушул боюнча бир чоң комиссия өткүзөбүз. Ошол негизинен жумушту бүтүрөбүз. Бирок башкы прокурор Курманбек Токтуралиевич бир да жолу кийлигишкен жок. Менен туура бир тууганын кантип сурабай коет. Менен сурап атты. Эмне болуп атат, кандай болуп атат, кандай болот. Мен айттым. Ошо кылмыш белгилери барбы? Кылмыш белгилери бар. Кылмышка катышкан. Ошол керек болсо, ошону уюштургандардын бири болгон деп айтып бердим. Айтып берсем мына болду. Мыйзам чегинде караңыздар. Мыйзам чегинде жоопко тартайлы. Аны мен сактап калайын деген оюм деле жок. Бирок ошол башка тууган уруктарыбызга, башкаларга ошол бир сабак болсун деп ал киши катышкан жок. Курманбек Токтуралиевичтин ошол ишине мен ушул мүнөзүнө баа бердим да. Анан ушул коррупция менен күрөшүү боюнча билдирүү жасаганыңызда бир экинчи этабы бир катуу боло турганын эскертип өттүңүз. Ошол эле учурда балам болобу, дос тууганым болобу, ага карап отурбаймын деп айттыңыз да. Анан коомчулукта дагы айтып атышат, айрым пикирлер бар. Бул жерде эмнени айткысы келди? Балким кимдир бирөөгө коңгуроо кагыш кылдыбы Ташиев деген дагы сөздөр айтылып атат. Туура, мен тууган уругума да коңгуроо кылып атамын. Эми билесиздер, бийликте отургандан кийин ар түрдүү тууган урук чыгат. Кыргызда ушундай эле көп. Бийликке келдиң, тууган уругуң көбөйүп кетет. Бала чакаң, бир туугандарың, досторуң тияк баарына кагыш кылып атам. Эгер кимдир бирөө менин жакындарымдан, мен мына азыр биринчи жолу айтып атамын сиздерге. Комитетте деле мен чогулуш өткүзөм да. Комитетте бизде бир чоң актовый зал бар, бир 500 адам отурат. Ошолордун алдында, мына азыр айтсам ал эч ким мени калп деп айта албайт. Ошолор чогултуп дагы мен айтам. Эгерде менин кайсыл бир тууганым, жакындарым кылмыш кыла турган болсо, коркпостон жоопкерчиликке тарткыла деп атам. Тарткыла. Так, өзүңөр тарта албай, өзүңөр коркуп же кой, ушинтип айтып койду элдин көзүнчө, анан кийин эртең бизди да куугунуктабасын дей турган болсоңор, мага алып келгиле деп атам. Мага алып келип бергиле, мен жоопкерчиликке тартайын. То есть мамлекеттин кызыкчылыгы дегенде бүгүнкү күндө мен үчүн мындай тууган уруктун мааниси азайды да.
мен мындай тагдырга туш келем деп өзүм деле ойлогон эмес элем. Бирок ушул тагдырга туш келдим. Бүгүнкү күндө мен тууган дебестен, жакыным дебестен, алысым дебестен бир гана максатта мамлекеттин гана кызыкчылыгын колдошум керек болуп калды да. Башка айлам жок. Менин башка жолум жок. Ушул жол менен же аягына чейин чыгып жакшы адам болуп чыгып кетем, же ушул жолум менен аягына чейин барып жаман адам болуп чыгып кетем. Бирөө гана, башка жол жок. Анан жеке мен эркин суроо болсун, мындай чарчаган жоксузбу? УКМК төрагасы кызматынан. Мен мындай айтканда физически чарчаган деле жокмун. Бирок мен ачыгын айтып коюш керек, эми коомчулук деле билет. Ошо акыркы маалдарда мени бир аз ден соолугум чарчатты да. Ден соолугум чарчатты. Ден соолуктун бир аз ушу начарлашына дагы ушул жумуш себепкер болушу мүмкүн. Себеби дегенде күнү түнү иш, баардык күндө ушу нервде отурасың. Жанагы кайсыл жумуш болсо дагы мына бүгүн мисалы бир эле күндө бир 10 кылмыш, чоң кылмыштар каттала турган болсо, ошол 10-уна тең көрүп, карап, билип, балдарга ошол тапшырмаларды берип, указанияларды берип, контролдоп карап отурасың. Кээде үйгө барбайбыз. Мына кааласаңыз экинчи этажга чыгып көрсөңүз, менин кабинетим бар, жата турган жерим бар, ошол жерде эле жатып калабыз. То есть жумуш оор. Жумуш оор. Бирок бул жумуштун оордугун биз ага мындай жалыбыз этпейбиз да. Бул биздин тандап алган жолубуз ушул. Ар ким өзүнүн жолун тандап алат. Менин тең досторум бар, жакындарым бар, ойноп күлүп эле жүрүшөт, жыргап эле жүрүшөт. Кээде мага телефон чалып, менин шылымдап коюшат. Эмне болдуң, дагы эле жүрөсүңбү депчи. Бирок мен тандап алган жолум ушул. Мамлекет үчүн, элибиз үчүн ойлоймун акырына чейин кызмат кылабыз. Жана мунун жыйынтыгын чыгарышыбыз керек да. Жыйынтыгы эмне? Жыйынтыгы бирөө эле. Биздин кылган кызматтын жыйынтыгы бирөө эле. Бул деген жөнөкөй адамдар биздин кылган кызматтын жыйынтыгын сезиш керек. Сезиш керек, алардын жашоо турмушу оңолуш керек, тынчтык болуш керек, стабилдүүлүк болуш керек, мамлекетибизде акыйкаттуулук орнош керек, элдин жашоо турмушу жакшырыш керек. Мына ушул жыйынтык. Эгерде биз буга жете албасак, канчалык аракет кылсак дагы, түн уктабасак дагы, мындай бир кыйналсак дагы, оорусак дагы, ушунун баарына жете албасак, анда биздин кылган ишибиздин эч кандай пайдасы жок. Жөнөн-жөн эле могул жерде кыйналып эле жүргөн адам болуп калабыз да. Биз андай болбошубуз керек. Биз кыйналсак дагы, кысталсак дагы, акыры жыйынтыгы чыгыш керек. Жыйынтыгы чыгып, эл ошону көрүп, сезиш керек да. Мен ойлоймун, буюрса элибиз азыркы күндө бир аз болсо дагы сезе баштады. Эми мындан ары, мындан дагы тезирээк сезет. Себеби биз азыр фундамент куюп бүттүк да. Билесиз, үй курганда да үйдүн фундаментин куюп, ошол жери өтө оор да. Анан кийингиси тез кетет. Биз азыр баардык фундаментти куюп алдык. Башында айткандай, коррупция менен күрөшүү жолдорун, уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү жолдорун, аларды кандай жоопко тартуу жолдорун жана башканы толук так өздөштүрүп, эми азыр ошону мындан ары да күчөтүүгө аракетти баштадык. Буюрса мындан аркы жыйынтыгыбыз тезирээк жана элди кубандырат деген ойдомун. Чоң рахмат. Соңку суроо болсун. Мына ушул Ташиев өзүн пиар кылуу максатында дагы ушундай кайрылууну жасады дегендер дагы болду. Мисалы, мен убактым аз калды, баарына үлгүрүшүм керек деген сыяктуу сөздөрдү колдонуп, өзүн пиар кылгысы келди дегендер дагы чыгып атат. Туура эми, коомчулук деген көпчүлүктүн оозун тие албайсың. Бирөөсү аны айтат, бирөөсү муну айтат. Чын айтканда менин атымды деле сатып канчалаган адамдар жүрөт. Ой, мен тигин паланчасы болом, түкүнчөсү болом. Анан ошол канчасын мен алып келип камадым, канчасын жоопко тарттым. Бирок азыр азайып калды, почти жокко эсеп болуп калды. Бирок анча-мынча бирин серин дагы деле бар. Ошонун сыңарында элдин оозун тие албайсың. Бирок биздин негизги максатыбыз, мына урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон талабы ошол. Эгер президент мындай талапты койбосо, эгер президент бизге ушундай шарттарды түзүп бербесе, эгер президент каалаганыңардай башкара бергиле, каалаганыңардай жашай бергиле, акырын убакыт өтсө болду деп дей турган болсо, биз ушинтип иштемекпизби? Андай эмес.
Президенттин талаптары бүгүнкү күндө эң катаал талаптарды койду. Каттуу талаптарды койду. Бирок ошону аткарышыбыз керек да биз. Кимдир бирөө пиар деп айтабы, кимдир бирөө башка деп айтабы, ал ар бир адамдын өзүнүн оозундагы сөзү. Бирок биздин негизги максат элге кайсыл бир деңгээлде маалымат элге да жетиш керек да. Жабынып алып эле, көрүнбөй отуруп алып эле канча иш кылсаң дагы билинбей калышы мүмкүн экен. Мына мен сиз менен азыр баарлашып отурам. Мен ойлойм, мамлекеттин эч кандай сырын айткан жокмун депчи. Бирок менин ичимде сыр өтө көп. Менин ичимде мамлекеттик өтө чоң көп сыр бар. Ошол сырды чыгарбай туруп, бирок элге түшүндүрүп берүү бул да өтө кыйын нерсе да. Ошондуктан өзү мен мындай соцсеттерге деле чыкпайм. Bir жылда 1-2 жолу чыгып коем. Интервьюну болсо, мына сиз былтыры эсимде бар. Жанагы эгемендүүлүк күндө мен кыргыз эл баатыры наамын алганда сиз келип интервью алгансыз. Ошондон бери чыга элек болчумун да. Мына 1 жылдан кийин башта 2 айдан кийин 1 жыл болот экен, эми чыгып атам. Ошондуктан эч кандай мен пиар менен алектенбейм. Мен жүргөнүм, кылганым, турганым өзү ушул. Пиарды мага кереги жок. Мен артист эмесмин. Же болбосо мен кайсыл бир куудул эмесмин, же бир шайлоого барайын деген оюм жок. Мен ушул кызматта, ушул кызматтын майын чыгарып, ушул кызматтын элге керектигин билдирип, натыйжасын чыгарсам, мен ошол бүгүнкү өмүрүмдөгү чоң жашоомдогу бир максатка жетем деген ойдомун. Камчыбек Кадыршаевич, чоң рахмат. Бизге берилген убакыттагы жыйынтыкталып калды. Иштериңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип бизге берилген убакыттагы жыйынтыкталып калды. Ал эми бүгүнкү менин маектөрүмдүн коногу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев болду. Келерки берүүгө чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.